Assalamualaikum урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Урматтуу жердештер, урматтуу азыр менин эфиримди көрүп аткандар. Бул видеону максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Группаларга, WhatsApp группа, Facebook группаларынын баарына бөлүшүп коюңуздар. Бул шайлоо жыйынтыгы боюнча мен өзүмүн жеке жаранды ой пикирим, бир көргөн көз менен көрүп өткөн нерселерди айтып койбосок болбойт. Себеби бул адилеттүү болбой калат. Урматтуу жердештер, шайлоо өттү. Бул жерде шайлоодон алдын айтсам болот эле бул нерсени. Айтсам бар айтат эле, анан кийин шайлоодон алдын Жапаровду жамандап атат, бийликти жамандап атат деп айтат эле, бирок бул нерсени айтып коюш керек. Садыр Жапаров шайлоодон алдын СКтын, Боршайкомду, шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекованы мактап койду да бул жерде. Нуржан Шайлдабекованы деди, үстүнөн базып отурган экен, болбосо бул жакшы аял экен деп койду. Эми өзүңүздөр ойлоңуздар. Бул жерде мындай бир жөнөкөй логика менен, бир мындай өзүбүздүн тил менен айтканда, мен бирөөдүн мага мен үстүмөн отуруп алып бирөө айтты да, сен паланчанын малын урда депчи. Урдашың керек деп мен айтты да, мен аны урдадым. Урдап алып барып сатып, аш кылып жеп салдым мындай айтканда. Аягында сот мага айтат да, сенин күнөөң жок, сен үстү жагыңан басты депчи. Ууру жазасын алыш керек. Уурулук кылдыбы, бирөө басмырлайбы, башка кылабы, ошол нерсеге барбаш керек. Шайлдабекованы Садыр Жапаров түздөн түз айтып койду. Ал президент айткан сөз эмес эле, бирок bunun üstünden basmanıp andan keyin bul жасаган деп. Жасаткан адамдагы, жасаган адамдагы кылмышын жазасын алыш керек. Экинчиден айтайын дегеним, кечеги шайлоодо ачык айтыш керек. Өтө ыпластык менен өттү. Буну элдерге мындай нерсени сиңдирип койду да мезинечи. Күндүз шайлоо жакшы өтүп атты. Өтө атаандаштык менен болгон жок. Акчасы болобу, башкасы болобу, ошолорго чейин таратканда таратып кеткен үйүнө. Бирок шайлоо күнү мурункудай эшикте чачкан жок. Бирок бир нерсени айтыш керек туугандар. Садыр Жапаров дагы, бийликте отургандар дагы шайлоодо өткөрүшүп, аягына чыкканда булар күткөн результат болбой калды да булчу, бул жерде. Себеби биз көзүбүз менен көрүп туруп кетип атканда ата мекендики 31 000 голозу бирден жок болуп кетти. Бул мындай болду. Ошол моментти көрсөңүздөр, ошол моментте Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адыкан Кесенбаевич Азаттыкка интервью берип аткан ошол моментте. Ошол моментте Бүтүн Кыргызстандын жанагы көрүнүп турган түз эфирде шайлоо жүрүп аткан 123.292 голос болгон. Андан кийин бул азайышы мүмкүн эмес. Себеби шайлоо жүрүп аткан. Түшсө 123.293, 294 деп саналып кетиш керек эле. Сиwe ошол момент интервью берип атканда Сиwe Төштө Адыкан Кесенбаевич ошол жерде айтты. Оюндун бардыгы мына азыр башталат, карап тургула деди. Айткандай эле Сиwe чаңгандан кийин Бүтүн Кыргызстанга 79 000ге түшүп калды. Ал боюнча Нуржан Шайлдабеков айтты, бул жерде Сиwe андай болду, мындай болду, бир системабыз мындай болду деди. Буга ким жооп берет? Экинчиден ар жактан Иманкулов чыгып айтты, хакерлик чабуу болду деп. Анан дагы бир нерсени айтып коюш керек, урматтуу туугандар. Шайлоочулардын баарыңыздар көрдүңүздөр. Шайлоочулардын 30% катышты. 30%ге жетип жетпей шайлоочу катышты. Мындай айтканда 70% шайлоочу Садыр Жапаровдун таза шайлоо өткөрүшүнө ишенген жок. 70% шайлоочу Садыр Жапаровдун таза шайлоо өткөрүшүнө ишенген жок. 30% катышты. 30% ичине кимдер катышты? Основной агитаторлордун, кандидаттардын тууган уругу, агитаторлордун тууган уругу, достору, жоро жолдоштору, анан ошол партияны чын дили менен колдогондордун какой-то жанагысы катышты. Бул нерсени адилеттүү үчүн айтып коюш керек. Мындай шайлоо эч кайсы жерде болбогон. Садыр Жапаров, по-моему, ойлоду, элдерге акча таратылбай атса шайлоо убагында, шайлоо болуп аткан убакта мындай жанагы болбосо, элдер башка партиядагылар биз мындай мыйзамсыз болду, мындай болду деп чыга турган болсо, элдер ойлоп калат. Таза шайлоо өтсө дагы башкалар чыгып алды деп, биз көрдүк го шайлоодо эч кандай мыйзам бузуу болбодугу деп карапайым элдер ойлоп калат деди да.
Бирок бул жерде анализди баарыбыз көрүп атабыз да. Анан кийин шайлоо бюллетени сиздерге дагы бир нерсе айтып коеюн. Шайлоо бюллетени урнада чыккан чек менен, урнанын ичинен кайра санаганда экөө бирдей чыкпай калат. Мен канчалаган фактыларды жүктөдүм видеого. Көрсөңүздөр болот ошол жерде. Мен ошондо абетте бир ойлодук эле. Абетте биздин Алапка районунда жана көбөйүп кетти. Жараксыз бюллетен көбөйүп кетти. Бардык жакта жараксыздар толуп кетти. Мына Алапканын азыр мен сизге бир маселе Ажек айылы менен Кара үңкүр айылы дагы бир айыл эле. Ошол айылда жараксыз бюллетен көбөйүп кетип, аны ачышып, жанагысын алынган ал жерден бюллетен. Себеби толуп батпай калган жараксыз. Ал жараксыз болгон бюллетен аягында санаганда полный көрүштү да. Мен видеону жүктөп атам да. Эч кандай төрт-бурчтуктун ичинен эч кандай галочка чыкпаган. Эч кандай чыкпаган. Бүтүн Кыргызстандыкы бир эле шайлоо участкасынан 100 голос жок болду. Экинчисинен 68 жокко чыгып атат. Себеби ал жерден эч кандай төрт-бурчтуктун ичине чыгып кеткен эмес ал. Өзүңүздөргө мен видео факт аркылуу мен чыгардым мына жерге, бардым жүктөп коюм, эмес жалган десеңиздер. Бул жерде Садыр Жапаровдун бир гана ою келди. Буну мен өзүм ой жүгүртүү менен ачык айтып коюш керек. Себеби мен ачык айтканга мен укугумда башкамда жол берет. Садыр Жапаров ойлоду да. Президентке келгенде чынында көпчүлүк колдоо берди. Садыр Жапаров ойлоду, мен дагы деди эл ошондой колдойт. Мен жанагылар партияларды колдошу берет деп ойлоду да. Бирок жыйынтыгында андай чыкпай калды. Жыйынтыгында элдин ою кайсы жака кетирген, элдин аң сезими кандай даражага барганын баары көрүштү. Ошол убакта светти өчүрүштү. Бирөө хакерлик чабуул деди. Бирөө связь деди. Бошайкомдун жетекчиси Нуржан Шайлайбекова башканы айтты. Мындай адилеттүүлүк болуш керек да. Нуржан Шайлайбекова ушуга чейин канчалаган шайлоо өткөзгөн мисалга. Бирөө бир тынч өтпөдү мисалы. Оштун шайлоonu өткөздү. Жокко чыкты, кайрадан болду. Ал убакта кайсы партиянын айынан жокко чыкты, ошону четтетиш керек, четтеткен жок. Бишкектики шайлоо болду. Ал дагы кайрадан шайлоо болду. Ал дагы жокко чыкты. Бул мүмкүн эмес, биз көрүп аттык да бул нерсеничи. Конечно, азыр чыгат наразы. Ой, кандай мындай мен ынтымак деген, ынтымак жана ишеним деп атам. Булар агитацияда адам чогулта албай жүрдүлөр, кантип тургандан кийин канчага чыгып кетет. Азыр ошол бюллетендер дагы жете эле, кантип тургандан кийин мындай депутат өттү деп туруп шайлоо жыйынтыгын чыгарып коет. Хакерлик чабуул болду деп өздөрү айтты. Эси болбосо bundan кийин агитацияга кандидаттар агитацияга адамдарды албастан эле хакерлерди алыш керек анда. Ушул кантип болдун? Өзү итак эле, итак. Элдин көпчүлүгү шайлоодон ушундай түңүлүп калды эле. Ушу бир жылдын ичинде канчалаган шайлоо болуп кетти ушечи. Элдер шайлоого вообще желание калбады эле. Бул баары мындай болот, андай болот да, шайлоо өзү жанагы өзү өтөт да, бийликтики өтөт да деп элдер шайлоого ишеничи калбай калды эле. Бирок азыр кечеги нерседен кийин билбейм, шайлоодо канча адам келет. Бул жерде андай мындай тартышты да бүтүн Кыргызстанга 6 голос берип коюпту. Оппозициядан башка эч кимди өткүзбөй койду. Өзүңүздөр ойлоңуздар, кече чыгып аткан, кечеги эле депутаттар кайра көбү барды, мисалы ойлоңуздар. Ачык эле. Атамекен жүрөт каршы болуп. Туура алар каршы боло турган болду, себеби алардын бирден уруп кетти. Бакыт Калмаматов жүрөт. Мен Бакыт Калмаматовдун азаттыктын таң калганым. Алапка району боюнча азаттык мисалы аркага түшүп кетпеген эле да. Азаттык Алапка району боюнча өзүнүн районунда мындай нормальный жанагыда келип аткан. Чет жактан дагы нормальный келип аткан. Ортодо келип аткан. 3, 2 ушундай келип аткан да. Азыр болсо алар вообще жок кеткен.
Анан кечеде чыгыш болуп анан кийин шайлоого каршы болгондор анан чыккан кандай кылам мындай кылам. Колуңардан эч нерсе келбейт. Ачык айтканда элдерди ар нерсени дүрбөлөңгө салып, элдин шайлоо болгон ишеничин дагы жок кылдыңар, элдин бийликке болгон ишеничин дагы жок кылдыңар. Именно ушуну бардыгын кылган, ошол бийликти колдоп отурган, ошол бийликти жаман нерсе кылып атса деле сеники туура деп отургандар бардыгын силер кылдыңар. Эси Нуржан Шайлдайбекова Садыр Жапаров айткандай таза адам боло турган болсо, кандай эл анан кийин кече ушу былтыркы шайлоодо 7%ге жетпеген ата журт Кыргызстан азыр 27% болуп кетет. Мындай кичине Кыргызстанда биротоло бир дөпөрас, кемчонтой бир мез айнып калгандар жашабайт калбайбы? Булардын бир жери баш иштеп кеткени карапайым элдер келип кетет, муну келип туруп эле шайлап кетише берет. Мындай нерсе менен иши жок дешип туруп жасашып койду. Ошондуктан мен жаран катары ачыгын айтыш керек. Бул шайлоо болбойт. Биринчиден бул шайлоо болбойт деген себеби 35%тен аз адам катышып атат. Шайлоо бул жокко чыгыш керек. 35%тен аз адам катышып атат. Бул жокко чыгыш керек. Экинчиден Боршаковдун жетекчиси Нуржан Шайлдайбеков өзү айтып атат. Бизде ушундай кемчиликтер болду, ушундай болду, связь мындай болду деп өзү айтып атат. Үчүнчүдөн Иманкулов өзү айтып атат. Бизге хакерлик чабуул болду деп. Бул мүмкүн эмес нерселер да биз могу жакта эшек такалап жүрбөдүк да, биз мисалы могу жакта келип алып туруп эшек такалаган жокпуз да. Биз ошо хакерлер бурмала айтган болсо, анда башында эле хакерлерин койдуруп алып туруп бүтүрүп салбайт беле, шайлоодо хакерлер өтүп жаткан болсо. Ушунча эл эмнеге ушунча эл жумушун таштап, эмне себептен ушунча эл шайлоого барды? Өздөрү да ойлонсо болот да. Вообще элдин чын-чынына келгенде 30%ге жетишпеген катышты да. Мына могу жерде Бактияр Касеновден, Бактияр сен кирдиңби? Ачыгын эле мына эркексиң. Мына Кудай карап турат үстүңөн. Кудай өзү карап турат. Эркекче мындай адам катар, мусулман катар айт ушул жерде. Көрүп турдуң, бюллетендер кантип бар туруп, кантип жок болуп кеткенин көрүп турдуң да, турабы? Жок дегенде Кудай карап турат, бир чындыкты мындай жана кылыш керек да. Хотя бы Шайлдайбеков өзү айтат. Ушунда связь болбой калып, андан кийин мындай бир система мынандай болуп калып, аны кичине бурмаланып кетти деп. Экинчиден Иманкулов айтат, хакерлик чабуул болду. Бул шайлоо кандай болуш керек ошондо? Эптеп эле мен колдогон кандидат өтсө болду деген эмес. Туугандар, колдогон кандидатың өтсүн. Бийликтин колдогон партиясы бүттүк өткөсүн. Бүттүк өтүп кеткен менен дагы миң аракет болгону менен дагы элдин ишеними болмоюнча Кыргызстанда өнүгүү болбойт. Элдин ишениминдеги адамдар жанагылар өтүш керек эле. Жок дегенде мындай чындык үчүн айтып койгула да, кечегиде Нуржан Шайлдайбеков, Садыр Жапаров бул жакшы аял экен, мындай экен деп атты. Ошол туура нерсеби? Кылмыш жасаган, өзү айтат, үстүнөн баскан үчүн анан бул жасады деп атат. Үстүнөн басканда кылмыш жасаганда жооп бериш керек да. Же болбосо айткыла, бирөөнүн малын урдаган жооп бербейт, ал жактан урда деген адам жооп берет деп. Тем более президент өзү чыгып айтат ушул нерсени. Өзүңөр көрүп атасыңар, мына бардык жактан мен сөзүм жалган десеңер, мына БШК өзү да чыгарды. 3.700.000 адам шайлоого катышыш керек эле, 1.200.000 катышты. Мындай айтканда 30%ге жетпеген адам катышып атат. Ал 30%ге жетпеген адам менен шайлоо өтүп кетсе, бул адилеттүүлүк болбой калат да. Мен болгону айтайын деген, урматтуу жерлештер. Элдер шайлоодон түңүлүп калыптыр. Элдер өтө шайлоодон түңүлүп калыптыр да.
Азыр мындай боло берсе кийинки шайлоодочу туугандар ачыгын айтыш керек 15%ге жетпеген адам менен шайлоо өткүзүп калабыз. Ооба мен бүтүн Кыргызстанды Адыган Кинсанбаевичти колдоп чыктым, колдоп бардык. Бирок туугандар бул адилеттүүлүктө Адыхан Мадымаев туура колдодук, башка кылдык, өттү. Өткөн менен деле эртеңки шайлоо кандай болот? Кийинки шайлоолордо эмне болот? Ушундай ачык айтып атса, бизде система ушундай болуп калды десе. Бул жакта мен канчалаган бюллетенди жүктөдүм, жокко чыгарган таза бюллетендер чыгарып аттым, мисалы. Ал жактан имакулов чыгып хакер чабуул болду болсо, ушундай нерселерди билип, көрүп туруп, онда дагы эч нерсе дебей кое турган болсок, кийинки шайлоодо 15%ге жетпеген адам менен шайлоо өткүзүп калабыз барып. Туугандар, азыр биз 15%ге шайлоо жетпеген адам менен өткүзүп калатыган болсок, туугандар, эң өкүнүчтүү жери мына Бактыяр деле жалган айттырбаса керек. Мурунку бийликте деле, андан алынкы бийликте деле кандай шайлоо өткөн кимдер өтүп келген болсо, будан кийинкиде элдер эч качан мындай иш кылып отурбайт. Будан кийинкилер төлкө акчаны топтоп, будан кийин адамдарга эмес, хакерлерге иштеп калат. Будан кийин төлкө мына Шайылдайбековага окшогондордун оозуна акча тыгыш менен алек болуп калат. Элдерди ойлобой калат. Элди ушунча элге кызмат кылып, ушунча аракет кылып, эл үчүн иштесек дагы баары бир мына жактан уруп коет экен деп туруп ошолорго иштешип калат. Азыр мен дагы отурсам болот, туура Адыхан Кинсанбаевич өттү, Оразайым Нарматова өттү, бизден Алабукадан өзүбүздөн койгон кандидат өттү деп кол чабып отурсам болот мисалга. Кийинкиси кандай болот мисалы? Өзүңөр ойносо келечеги кандай болот? Биз мындай шайлоо өтөт деп аракет кылбаганбыз. Садыр Жапаров туура мисалы мурункудай акча чачуу болбоду, мурункудай мугалимдерди кууп алып барып болбоду. Бирок нар жактан компьютерден уруп салып атпайбы? Көз көрүнө уруп салды. Тем более өзүңүздөр жакшылап ошону кайра көрүңүздөр. Мен азыр жүктөп коем. Адыхан Кинсанбаевичтен Азаттык каналы интервью алып аткан ошол моментте. Алып атканда Адыхан Кинсанбаевич айтты. Сүйлөп аттыр, бирок да Светочкамды айтты. Азыр ушул убакыттан кийин карап тургула деди, мына башталды деди. Башталды деди. Светочкамды айтты. Оюндун бардыгы башталды деди. Азыр көрөсүңөр деди. Айткандай эле 123.292 голос менен кетип аткан бүтүн Кыргызстандык. Дагы жылып аткан шайлоо Москванын кали түшө эле, Россиянын көп жери Екатеринбургда түшө эле. Ошол убакта шайлоо жүрүп аткан Светчен гана 79 болуп калды. Мурункуда 63.000 шайлоочуну уратаган болсо, муногуда 43.500 канча шайлоо бүтүн Кыргызстандыкын уруп кетти. Еще дагы жанагы ачылган урналардын ичиндегилерден жокко чыгарылган бюллетендер основной бүтүн Кыргызстандык болуп чыгып атпайбы? Тем более таза жанагы болгон. Таза бюллетендер. Мен азыр видеону жүктөдүм, көрсөңүздөр болот ошол жерде. Эч кандай галочканы сыртка чыгарып бербеген. Эч кандай 2-3 партияны белгилеп салбаган. Эч кандай 2-3 кандидатты белгилеп салбаган. Таза, таптаза партияны белгилеген, бир кандидатты белгилеген. Ошолардан канчалаган жанагыдан жүктөдүм мен азыр, көрдүңүздөр. Ар бир штатта жок дегенде 100-100төн жыйналып турат, мондай болбой. Кантип турган биз да кол чабып отурсак болот, бирок чын айтыш керек, буга мындай шайлоо өткөндөн кийин бул шайлоодо жыйынтыгы туура, анан кийин Мадымаров колдодугула молодец өттү деп туруп кол чабып отурганы, ал үчүн бетибиз бетон болуш керек да. Эртеңки күнү мен мурунку шайлоодо мынчалык жанагы менен чыкпагам, президенттик шайлоодо нааразычылык менен чыкпагам, себеби өзүм ачык эле айтайын, өзүмдүн айылыман Адыхан Кинсанбаевичке андай голос ала алган жокпуз. Мен Москвадагы шайлоо участкасынан да андай ала алган жокпуз. Бирок азыркы мына шайлоодо Россиянын бардык жеринен, бир эле жеринен 3-чү жанагыда келди, ал жерде 111 эле шайлоочу бар экен, катышыптыр. Ошол жерден 3-төн калган бардык жеринен Россиядан биринчи деген бүтүн Кыргызстан болду. Тем более Казакстандын бардык жеринен дагы бүтүн Кыргызстан келди. Тем более мына биздин Алапка территориясынан 2 жерден 2-нчи орун болуп келди. 3кө да ачык. Калган бардык жеринен 1-нчи орунда келди.
Анан мен ошончо элди үндөп туруп, элдерди шайлап бергиле, булар да Кыргызстанга салымын кошот деп ошондой жиналып туруп, ошол голосторду уурдатып берип, мен да тымпыйып отурганы, чынын эле айтайын туугандар, бет дагы ага туура келбейт. Ошондуктан туугандар, барыңыздар адилеттүү болуңуздар. Мен биринчилерден болуп, если жанагы элдер шайлоо жокко чыгыш керексе, мен биринчи жолу кол көтөрөм. Бул шайлоо жокко чыгыш керек. Ошол урматтуу туугандар, барыңыздарга тынччылык, аманчылык, үй бүлөңүздөрдө тынччылык болсун, өлкөбүздө өнүгүү болсун. Барыңыз сак саламатта, жакшы күндөрдө ата-эне, бир тууган, кол кошуна, эң жакын адамдарыңыздар менен ачык дасторкондун үстүндө күлүп чайнап отурган күнүңүздөр барыңыздарга насип кылсын. Барыңыздарга ассаламу алейкум.